6 ноябрга карата алынган кабарлар топтому эфирде. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлар топтомуна кыскача токтолобуз. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен АКШга барды. Колпунай өстүрүп, кирешеге чыгып жаткан кадамжайлык эмгекчил багбан. Анын эмгекчилдиги тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. Баткен районунун Жаңыбак айылындагы кыз чебер кошумча кесиптик билим берүү мекемеси жылына канча миңден ашуун кыз келиндерди тигүүчүлүккө окутуп үйрөтөт. Президент Садыр Жапаров бүгүн АКШнын президенти Дональд Трамптын чакыруусу боюнча Америка Кошмо Штаттарына иш сапары менен барды. Мамлекет башчысынын учагы Эндрюс авиациялык базасына конду. Өлкө башчысы Садыр Жапаровду АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбордук Азия иштери боюнча жардамчысы Пол Капур жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Килем төшөлүп, ардактуу кароол ротасы тизилип, анын жоокерлери эки өлкөнүн тууларын кармап турушту. Сапардын жүрүшүндө Садыр Жапаров C5+1 форматындагы мамлекет башчыларынын кезектеги жыйынына катышат. Иш чара C5+1 диалог платформасынын 10 жылдык мааракесине карата уюштурулуп, ошондой эле борбордук Азия өлкөлөрү менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери боюнча пикир алмашууга багытталган. Ошондой эле Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамптын эки тараптуу жолугушуусу пландаштырылууда. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргызстандан Сириянын элине жалпысынан 150 тоннадан ашык гуманитардык жардам жеткирилди. Маалыматка ылайык, гум жардам жеткирүү Тышкы иштер министрлиги менен биргеликте Түркиянын компоненттүү органдарынын жардамы менен уюштурулду. Гум жардамдын курамында азык-түлүк товарлары, атап айтканда ун, күрүч, кумшекер, өсүмдүк майы жана башкалар бар. Өз кезегинде Сириянын өкмөтүнүн өкүлдөрү президент Ахмед Хусейн Аш-Шаранын жана Сирия элинин атынан Кыргызстандын президентине жана элине ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Мамлекеттик катчысы Марат Иманкуловдун төрагалыгы алдында элдик курултайды өткөрүү, делегаттарды шайлоо жана координациялоо боюнча уюштуруу комитетинин кезектеги жыйыны болуп өттү. Катышуучулар 4-чү элдик курултайга даярдык көрүүгө тиешелүү негизги маселелерди, ошондой эле аны жогорку деңгээлде өткөрүүгө багытталган чаралардын комплексин талкуулашты. Президенттин администрация жетекчисинин орун басары, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын башчысы Азамат Кадыр Алиев республика боюнча делегаттарды шайлоо процедуралары аяктаганын маалымдады. Делегаттарды шайлоо республиканын 231 айылдык аймагында жана 33 шаарында өтүп, 4-чү элдик курултайдын өкүлчүлүктүү курамын түзүүдө маанилүү этап болуп калды. Анын жыйынтыгында өлкөнүн бардык аймактарынан келген жарандардын кеңири пикирин жана кызыкчылыктарын чагылдырган 700 делегат элдин атынан чыгып сүйлөө укугун алышты. Мындан тышкары уюштуруу техникалык даярдык маселелери, анын ичинде логистика, делегаттарды жайгаштыруу жана коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле бардык даярдык процесстерин натыйжалуу координациялоо үчүн мамлекеттик органдар жана жергиликтүү администрациялар менен өз ара аракеттенүү маселелери каралды. Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү жыйындын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 4-чү элдик курултайды жогорку деңгээлде өткөрүү камсыз кылуу боюнча тапшырмаларды беришти. Башка кабарлардан 5 ноябрга карата жогорку кеңештин депутаттыгына 34 талапкер катталды. Маалыматта белгилегендей, көп мандаттуу шайлоо округдарынан жогорку кеңештин депутаттыгына өзүн өзү көрсөткөн талапкерлерди каттоо тууралуу чечим Боршайкомдун жыйынында кабыл алынды. Аталган талапкерлердин шайлоо документтери талапкерлер саясий партиялар тарабынан сунушталган шайлоо документтеринин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ тарабынан каралып, жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлерге коюлуучу мыйзамдардын талаптарына ылайык келери аныкталган. Эми катталган талапкерлерге белгиленген үлгүдөгү ырастама берилет. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Программабызды улантабыз. Кадамжай району кулпунай өстүрүү боюнча өлкөдө алдыңкы аймактардын бири болуп саналат. Бул аймакта багбандар жакшы кирешеге чыгып, ички рынокты камсыздап жатышат. Эмгек менен жердин ынтымагы бириккенде кандай ийгиликке жетүү болорун далилдеген Шумкарбек Абдрахманов азыркы күндө кулпунайды тамчылатып суугаруу ыкмасын колдонуп, үй бүлөсү менен бирге иш жүргүзүп келет. Кийинки материалда кадамжайдын эмгекчил багбаны жөнүндө сөз болмокчу.
Көп жылдар бою миграцияда жүргөн Шумкарбек Абдрахманов үй бүлөсү менен быйыл өз айылына келип дыйканчылык менен алектенүүнү чечкен. Ал учурда 1 гектар жер аянтына кулпунай өстүрүп жатат. Иш баштоодон алдын кулпунай өстүрүп, жакшы киреше табуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча маалымат топтогон. Ушул тапта баш оту менен бул ишке киришкендигин айтат. 1 гектар эгип алдык. Буга чейин көрүп жүргөнбүз, аябай кызыгып жүргөнбүз, ушундай кулпунай кандай болот экен. Түшүмдүүлүгү эме жогонда. Анан үйдө мен бир тогон агам экчи, үйдүн алдына элечи. Кичинекей анан кийин досторум экип баштады. Ошо досторум көрүп эле түшүмү жакшы болот, акчасы да жакшы болот дегенден бир рисковать этип эгип баштадык биз. Кулпунайдын Клер деген сорт. Биз жака климатка чыдамдуураак экен да, оору сооруларгачы. Банда башка түрлөрү эме экен. Кичине ооруга бата эметип койт экен да. Ошого быйылкы жыл кудай буюрса, Клер эктик, эмки жылы көрөбүз. Болсо жерлер чоңойтуп, түшүм жакшы болсо, Альба деген сорт да бар. Ошондо бир подгой деп көрөйүн. Сентябрдын башында эгилип баштайт. Августтун 25-инен сентябрдын 10-уна чейин, 15-ине чейин эгилсе болот. Кышындасы, кышына эмеге чейин, уктаганга чейин только удобренияны тамырга беребиз. Андан кийин эрте жазында буюрса февралдан жалаң түшүмдүү дарысын беребиз. Каарманыбыз сентябрь айында эгилип тамчылатып сугаруу ыкмасында өстүрүлүп жаткан кулпунай көп эмгекти талап кыларын айтат. Убагында сугарып, керектүү азыктар менен камсыздап турбаса, ойдогудай түшүм алуу кыйын. 1 гектар жер аянтындагы кулпунайдан буюрса 10-дон 15 тоннага чейин түшүм алуу пландалып жатат. Аларды алып койсок, өзөктү чоңойтот. Жыл буюрса, өзөгү чоң болсо, быйылкы жылы только удобрение тамырга берилет да. Анан кийин эрте жазында буюрса түшүмгө берилет. Кээ бир эмелери бар, гүлдөп калган, кээ бир эмеси бар, эски жалбырактар калып калган. Ошолорду терип жүрөбүз мондай. Буюрса 10 тонна, 15 тоннага чейин түшүмдүүлүк эсептеп атабыз. Мен калганын Алладан, анан климат кандай келет, кышкысын кандай болот, өтө катуу сууп кеткен үстүн жабыш керек. Ошентип карап атабыз колдон келишинче. Мунун капельный система менен болгондо бул кулпунай аябай сууду жакшы көргөн эмелерден экен да. Ал мондай биздин азыркы быйыл могу жерлерди быйылча жер кылып атабыз. Ошондуктан эмеси менен 3 күндө, 2 күндө бир суу коюп атабыз. Мына айылдын ичинде эгилип жүргөн жерлери болсо, мисалы башка мөмө жемелер эгилип жүргөн бак-тарактардын арасы болсо, алар где-то бир жумада бир эле жолу, кээде 2 жолу суу берип коюшат да. Белгилей кетсек, 2024 жылы Кадамжай районунда 24 гектарга кулпунай эгилсе, андан 180 тонна түшүм жыйналып алынган. Бул тамчылатуу сугаруу системасын колдонуу менен дыйкандар өстүрүшүүдө. Ал эми малина болсо 286 гектар. Ушу кулпунай менен малинаны бизде экспорттолууда. Россия Федерациясына, Казакстанга жана башка жактарга экспорттолуп атат. Азыр Жайка программасынын негизинде кайра иштетүүчү ишкана ачылып, ушу малинаны соогун чыгарып, бул Японияга дагы бүгүнкү күндө экспорттолууда. Клубниканын өстүрүүдө бул экономикалык жактан өтүп кирешеси көп болгондуктан азыр дыйкандардын көпчүлүгү басымды ушу клубниканы тамчылатуу сугаруу системасы менен өстүрүшүп сатышууда. Кирешеси көп, малинандан ошондой эле малинандан кирешеси көп. Бүгүнкү күндө биздин район аймагында 2200 гектар тоннадан 3000 тоннага чейин малина өндүрүлөт. Кадамжай району агрардык аймак болгондуктан дыйканчылык жана багбанчылыктан киреше таап жумуш орундарын түзүүгө аракет кылган жергиликтүүлөр арбып жатат. Бул аз да болсо райондун социалдык жана экономикалык жактан өсүшүнө салым болууда. Алтынай Шабизинова, жаңылыктар.
Ар бир кыздын колунда өнөр жашайт, бирок аны көркөмдөп, өзгөчөлөнтүп, кесипке айлантуу чоң эргүү менен эмгекти талап кылат. Баткен районунун Жаңыбак айылындагы кыз чебер кошумча кесиптик билим берүү мекемеси жылына канча миңден ашуун кыз келиндерди тигүүчүлүккө окутуп үйрөтөт. Мен Карабатоева Орозгүл, 39 жаштамын, 5 баланын апасы, Көкташтын кызы, Жаңыбактын келини боломун. Азыркы учурда кыз чебер кошумча кесиптик билим берүү мекемесинин жетекчиси. Биздин бул мекемебиз 2017 жылдан бери иштеп келе жатат. Ушул күнгө чейин биз 1000ден ашуун уус чебер кыздарды кыргыз элине тартууладык. Ушунун алдына какой-то бир фасон ойлогула. Биз барганда каарманыбыз кол өнөрчүлүктүн сырын мыкты билген кыз чебер кошумча кесиптик билим берүү мекемесинде сабак өтүп жаткан экен. Анын кол астында азыр 15 жаштан жогору 10дон ашуун кыз келиндер тигүү жана бычуу ишин үйрөнүшүүдө. Экинчи вариант. Жеңди мынандай фонарик кылып туруп, манжет кылып койсоңор болот. Бул жерин дайындайт. Кыз чебер деген ат ага жөн эле берилген эмес. Ар бир тигилген кийиминде тыкандык, назиктик жана эмгектин жыты сезилет. Биздин ишкананын кыз чебер деп аталып калган себеби мени кичинекейимде жеңелерим чебер кыз деп тергеп коюшчу. Айылдагылар баары эле атымды айтпай чебер кыз дешчү. Ошондон кыздар бизге ата-энеси кыздарды алып келет, чебер кылып алып кетет. Ошон үчүн кыздар келет, чебер болуп кетет, кыз чебер аталып калган. Кыздар бүгүн биздин өтө турган темабыз курак болот. Курак бул ар бир айым тигип билүүсү керек болгон нерсе. Курак майда кыркындыларды ысырап кылып таштап койбой, ошону курап бир керектүү нерселерди чыгарабыз. Жумушум мен үчүн оор эмес, тескерисинче рахат тартуулайт. Күн сайын Баткен районунун Жаңыбак айылынан барып келип иштөө мен үчүн көнүмүш нерсе болуп калган, дейт каарманыбыз жылмайып. Мен айылдан келип, Баткенге келип кыздарга сабак берип кетемин. Айылдан эртең менен келип такси болбой калат, кээде болуп калат. Бизде айылдан жолго чейин дагы 15 мүнөттүк жол, андан бул жака келип дагы келем. Кыйынчылыкка турат, бирок мен кыздарымдын жыйынтыгын көргөндө ошол кыйналгандарым эстен чыгып кетет. Себеби бизде практикага басым жасалгандыктан кыздар тез эле жеңил ыкма менен үйрөтүлгөндүктөн тез эле үйрөнүп кетишет. Кыздар келгенде башында 1-2 жума мен кыйналамын, өздөрү 1 жума кыйналышат. Андан кийин биз уже үзүрүн көрө баштайбыз. Азыркы учурда менин окуучуларым өздөрү алды, өздөрүнүн цехин ачып, кыздарга өздөрү билим берип үйрөтүп келе жатышат. Бул курста окуучулар 3 айдын ичинде кесиптин сырларын үйрөнүшөт. Биринчи айда жөнөкөй буюмдарды тигишсе, кийинки айларда классикалык жана кече көйнөктөрүн тигүү, андан соң татаал дизайн боюнча билим алышат. Кыздар келгенде башында 1-2 жума мен кыйналамын, өздөрү 1 жума кыйналышат. Андан кийин биз уже үзүрүн көрө баштайбыз. Азыркы учурда менин окуучуларым өздөрү алды, өздөрүнүн цехин ачып, кыздарга өздөрү билим берип үйрөтүп келе жатышат. Бизге аял кишилерге, кыздарга, аялдарга негизинен кийимди көп кийебиз, ошон үчүн кийим проблема эмес. Себеби менин үстүмдөгү кийимди деле окуучуларым тигип беришкен. Ошондой кыла. 20 жылдык тажрыйбага ээ болгон каарманыбыз азыркы максаты өзүнүн жеке брендин түзөө. Ал улуттук тигүү өнөрүн жандандырып, аймактагы кыз келиндерге үлгү болууну көздөйт. Шарлотта Ешматова, Бексултан Гайратбек уулу. Эми кезек спорт кабарларында. Разаков шаарындагы Дастанбек Бердиев атындагы Лейлек спорт техникалык коргонуу уюмунун демилгеси менен шаардагы мектеп окуучуларынын жана кесиптик лицейлердин арасында аскердик спорттун түрлөрү боюнча мелдеш өткөрүлдү. Иш-чара спорттук техникалык коргонуу уюмунун кызматкерлер күнүнүн 30 жылдык мааракесине арналды. Спорттук техникалык коргонуу уюмунун кызматкерлер күнүнүн 30 жылдык мааракесине арналган иш-чара жаштардын эрки, кайраты, биримдиги жана мекенге болгон сүйүүсү айкын көрүнгөн күн болду. Мелдешке шаар аймагындагы мектептердин бүтүрүүчү класстарынын окуучулары жана кесиптик лицейлердин студенттери катышып, биринчилик үчүн күч сынашты. Мында катышуучулардын буга чейин алган билимдери сыналды. Алар чыныгы жоокерлердей тактыкты, чыдамкайлыкты жана күчтү көрсөтүштү. Азыр ушул жерге келип, аскерге чейинки даярдык боюнча эстафета өтүп жатат. Азыркы учурда окуучулар ачыдык сабагынан өтө слабый болуп баратат. Ошон үчүн ушундай эстафеталар көбүрөөк өтүлсө, окуучулар келип жакшыраак катышып, өзүнүн билимин колдоно билсе, өмүрдө өтө жакшы пайдалуу болот. Мисал катары армияны алсак, балдар барып эмне кылышын билбей калат, сабакта жакшы катышпаган болсо. Ушундай эстафеталар көбүрөөк өтүлсө, сабактарда көбүрөөк маанай берилет жана армияда жана өмүрдө кыйналбай өмүр сүрөт.
Мыкты командалар медаль, дипломдор жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Эң башкы жеңиш бул жаштардын жүрөгүндө жанган мекенчилдик оту болду. Уюмдун жетекчиси Эмилбек Тажибаев өз сөзүндө: "Биздин максат өз элин сүйгөн, жоопкерчиликтүү жана руху бекем жаштарды тарбиялоо, мекен үчүн кызмат кылуу. Бул ар бир жигит менен кыздын ыйык милдети. Мындай иш-чаралар жаштардын мүнөзүн чындап, эл жерге болгон сыймыгын арттырат" деп белгиледи. Окуучулар арасында, лицейлер арасында, мектеп окуучуларынын арасында мелдеш уюштуруп атабыз. Ачыды сабагы боюнча аскерге чейинки даярдык. Ошолорду текшерип, канчалык даярдыгы бар. Кудайга шүгүр жакшы эле экен. Бүгүн бардык спорттук ошо аскерге чейинки даярдык боюнча разборка, сборка, тиратуу жана башка мелдештерди өткөрдүк. Мындан ары дагы көп өткөрүп турабыз деп атабыз. Мелдешке акчалай сыйлыктар бар, медалдар, дипломдор, грамоталар уюштурганбыз. Мындан ары Кудай буйрса дагы көп уюштуруп турабыз деп ойлоп атабыз. Иш-чара алгачкы ирет уюштурулуп жатат. Мындан ары да улантылуусу күтүлүүдө. Шарлотта Эшматова, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Бүгүнкү күнгө алынган кабарлар топтому мына ушулар менен жыйынтыкталат. Эфир аркылуу жолукканча.